Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн айлана чөйрө менен таанышуу жана сабат ачуу сабагы. Сабактын темасы өлкөбүзгө саякат. Бардыңарга балдар күндөй жылуулукту каалайм. Биз балдар кайсы мамлекетте жашайбыз билесиңерби? Албетте балдар, Кыргызстанда жашайбыз. Кыргызстан абдан тоолуу өлкө балдар. Кыргызстандын борбору Бишкек. Бүгүн мен силерге Бишкек жөнүндө айтып берем. Бишкек шаары эмне үчүн Бишкек деп аталып калган билесиңерби? Анткени балдар, ушул эле аймакта илгери өткөн заманда Бишкек баатыр жашаган экен. Ал абдан кайраттуу баатыр болгондуктан Бишкек шаарын Бишкек деп аталган экен. Бир убактарда Бишкек шаары Фрунзе деп да аталчу экен. Бишкектин аянты балдар Ала тоо аянты деп аталат. Ал жерде мамлекеттик тууну, мына бул сүрөттө көрүп тургандай тууну балдар атайын аскерлер күзөт менен кайтарышат. Эгемендүүлүк күнүндө, Нооруз, аскер парады, жаңы жыл жана көптөгөн мамлекеттик иш-чаралар мына ушул Ала тоо аянтында өтөт. Борборубузда балдар көптөгөн парктар, кинотеатрлар, эс алуучу жайлар, чоң дүкөндөр бар. Кыргызстанда көптөгөн улуттар жашайт балдар. Орустар, казактар, өзбектер жана көптөгөн улуттар жашайт. Манас баатырдын эстелиги биз айткан Ала тоо аянтында жайгашкан балдар. Бүгүнкү сабак жактыбы балдар? Азаматсыңар, саламатта калгыла балдар.